кайрылып кететилен бардыгына. Бардыгыңа чакырам ушул курултайга Садыр Жапаровдун ушул маселесин көтөргөнүнө оң колуңар менен эки колуңарды көтөрүп колдошуңарды чакырып кетет элем. Эмне себептен мен биринчиден кайрылып кетейин. Биринчиси, менин жүрөгүмө жакканым пунктөрдө эртең келечекте менин баламай, сенин балаңа, баардыгыбыздын укум тукумдарыбызга уулуу заттын кереги жок. Ошону бастырам, ошону токтотом деп мындан 10 жыл мурда көтөргөн маселеси мага жүрөгүмө жагып турат. Пунктөрдүн алтынына кызыгып аткан жок Садыр. Пунктөрдүн уулуу заттарын биринчи очередь токтотоюн деп парламентте көтөрүп чыкканда дагы биздин бийликте отурган төбөлдөр буларды басып камаганын да билебиз балдар, туурабы? Бардыгыңар көрүп турасыңар. Ошо акчанын айынан биздин төбөлдөр бөлүшө албай эмдиги чекти элди кыйнап, мына менин 3 балам Россияда жүрөт, кимдир бирөөлөр жер шыпырып жүрөт. Мен мисалы үчүн күрүшчү болуп иштеп жүрөм талаада. Ошол кимге керек жашоо? Акыры келип бийликке тажадык, чарчадык. Мен өзүм да чарчадым. 48ге чыктым, Россияда жүрөм. Эртеңки күнү биздин Кыргызстандын жашоосу коркунучта турат. Кыргызстандар, мекенчилдер, мекендештерим бардыгына чакырып кетет элем. Садырдын иштегени бул президент болобу, ажоо болобу, эмне болсо да бул мен президенттикке коёмун, мени колдогула деп мени чакырган жери жок. Мен Садырды көрө элекмин. Интернеттен көрүп, ошонун кылган иштерин окуп, өзүм да интернет колдонбойт элем. Баламды интернетинен көрүп, окуп, адам деген эртеңки жашоого умтулат экенсиң да. Эртеңки жашоону ошо балам ыйлап атат, неберем ыйлап атат. Эртең көлдөгү жанагы 360 гектар миллион куб хвостохранилищеде сакталып жаткан ууруу заттар жарылып кетсе, кыргыз элинин эртеңки тагдыры эмне болот деген ой мени мына 3 айдан бери мээримди ачытып бүттү. Бийликти карасам, бийликтегилер бирин-бири жамандап, бирин-бири тытып, жеп, кандайдыр бир мүлктү бөлүшө албагандай мамиле кылып, элди тебелеп келип атат. Бардыгыңар жаштар, силерге айтып кетет элем. Азыркы бийликке менин көзүм жетпей калды. Мейли ким бийликке келсин, ким элди башкарсын, кыргыздын эртеңки жашоосун ойлоп, эртеңки ар бир кыргыз жаранын эртеңки күнүн ойлогон адам бийликке келгенин мен каалар элем. Ошону менен бирге Садыр Жапаров азыр ушул маселени биринчи пунктөрдү көтөрөм. 60 кыргыз элинин 60% адамы колдосо, международный сот колдойт экен. Ошон үчүн бардык мекендештер, кыргыздарым, силерди чакырып кетет элем. Үйүңөрдө жата бербей, Садыр Жапаров үчүн керек эмес, же мен үчүн керек эмес. Ар бир жаран, ар бир адам өзүң үчүн эртеңки жашоом эмне болот деген ойду коюп өзүңө ошого колдогула. Себеби биздин биринчи максатыбыз ошо кумтөрдү токтотуп калыш. Улуу заттарды токтотсо, кумтөрдүн астында дагы канча кен байлыктар жатат. Ал эмес сыртта, заграницада мына кече балдар айтып кетти, чаткалдын арасына Кытайларга уруксат бериптир. Эми көрүп турабыз. Бардыгыбыз кайдыгер карап сырттарда жүрө берсек, биздин мекендеги байлыктын бардыгын сырттагылар жеп жүрө берет балдар. Эмне үчүн кумтөр эмес, жер үй эмес, ошол жактагы мүлктөрдү биз үчүн иштесе болбойт. Садырдын программасында айтып атат, жанагы 2012-жылы 20 майда выступать эткен экен ал үйдө. Ошондо айтып атат, ошол жерде 100% өзүбүздүн кыргыздар кумтөрдө иштейт экен. Ошол эле адамдар өзүбүздүкүлөр иштеп, ошондон чыккан акчаны өзүбүзгө пенсионерлерге мына майыптар жатат, айылда канча деген буту колу жок адамдар жатат. Мына кече дача сууда жарандарыбыз каза болуп кетти. Тигилерге жок дегенде 5 килограмм алтынды мен алып барып бер айланайын деп Куран окуп койсо, ошол жерде жашоосу оңолуп калат эле го. Не только дачасыны башка жака котормок түгүл, аэропортто эле жылдырып койбойбу? Самолеттун линиясын 2 миллион акча кетет, асфальтты жылдырып койсо, дачасыны каратпай. Ошончолук эле зарык болуп калса, 100 миллион акча топтолуптур азыр элде. Мына биз жөнөттүк, 5 күн 10 күн жөнөткөн. Ошол акчаны дагы элге бербей атканы бул эмне деген шумдук? Биз кимди көрүп турабыз балдар? Мекендештерим, биз кимди көрүп турабыз? Төбөлдөрдү. Төбөлдөрдө жегиштерди көрүп турабыз. Чындыгында мен Атамбаев түш, Атамбаев кет дегенден алысмын. Бирок иштей албадың, элди кыйнап жибердиң. Элдин жашоосун ойлосоң болбойбу? Биз сыйладык, Шаршенович, Алмазбек деп келдик. Ал эми сиз чыгып алып элди маңкурт деп атасыз, элди кузгунга теңеп атасыз. Биз эмне сизди ошол сөздү угуш үчүн шайладык беле. Ошон үчүн туугандар, кыргызстандыктар бардыгыңызды чакырып кетем. Ушул кумтөр маселесин токтотуп, элдин көйгөйү деген адамды эгер бийлик алып келе турган болсо,
5 тиын емес, 10 тиын емес, мен башымды коюп болса да ошол адамга кызмат кылганга даярмын. Мен эле эмес, бардыгыңар даяр болсоңор керек. Эртең менин балам же неберем Россияда же бир түрктүн же бир Азербайжандын үйүндө иштеп калганды мен каалабайм. Эртеңки жашоону ойлойлу. Мекендештерим, эртең жашоо эмне болуп кетип атат? Эртең жашоо туңгуйукка алып барып кыл көпүрөнүн учунда турат. Бардыгыбыз көрүп турабыз. Бийликтегилер эмне кылып атат? Сүйлөтпөй камап атат. Башы көтөргөндү камап атат. Садыр Жапаров менин оюмча балдар туура жолго баратат. Ал бийликке жүгүргөн жок. Бийлик үчүн кетип аткан жери жок. Ушу кумтөрдүн маселесин токтотуп калалы, айланайындар деп жалгыз адам жаңгыз аттын чаңы чыкпайт дейт. Бардыгыбыз бир миндик болуп, бир муштумга түйүлүп, ушуну колдосок балдар. Ушундай балдарды колдосок, мына жаштар чыккыла. Араңарда бардыгыңар бири-бириңерди колдосоңор эртеңки күн үчүн ошондо кыргыз калкы калат. Мына кечегиде көрүп атасыңар, паспортто кыргыз деген жаранды алып салабыз деп канча бул көтөрүп атышат. Бул келесі адамдын да башынан акылына сыйбай турган нерсе бул. Паспортто кыргыз деген нерсени алып салабыз деген бул кыргызга күйбөм деген адамдын белгиси. Не дейсиңер? Эгерде кыргыз чыныгы патриот болсо, кыргыз деген атына анда Кыргызстанда жашабай эле койсун. Кыргыздын элин, жерин, 1 сантиметр жерин саткан адамды бийликте отурганга акысы жок. Эч кандай акысы жок, укугу жок. Кыргыз деген атты көтөрүп жүргөнгө укугу жок ал адамдын. Бул Кыргызстанга кандай ажоо керек? Кыргызстанга элин сатпаган, жерин сатпаган, ар бир кыргыз үчүн майыптар менен кошо жашай турган, мунжулар менен кошо жүрө турган. Мына Урмат эже мисалы үчүн мына аял киши башы менен кече жакында айта кетейин ушундай жерде. Подмосковда кулдукта жаткан балдарды чыгарып чыкты. Мына патриотта ушуну айткыла. Аял башы менен эч кимге көрүнбөйт. Москвада колунан келишинче кыргыздарга жардам берип жүрөт. Муну мен кимден көрдүм? Ошол жактан чыгып келген бала өзү айтты. Ошол баланын оозунан айттым. Ошондо мен мынандай эрдик кылдым деп айткан жок бул эжеге. Мына Москвада жарандар өзүбүзгө өзүбүз жардам берип атабыз. Урмат эже ошол жерде кулдукка чагылып калган, дат баскан кашык менен тамак жеп аткандарды барып, мен ушул жерге жумушка келдим деп барып такылдатып, омондорду алып барып ачып, ошо балдарды чыгарып келиптир. Коча коелу балдар. Эжеге өмүрү узун болсун. Ушундай адамдар арабызда бар болсун. Ушундай адамдардын баары өмүрү узун болсун. Ушул эжеде эле бардыгы ушул Садырды да мен патриот деп эсептейм. Чыныгы кыргыз элинин патриоту. Себеби мен канча мына 2 жолу бийликке келиптир, 2 жолу тең бул куугунтукка алып чыгып кетти. Ошол мезгилдеги выступленияларын эсептеп, ар бир бийликте отурган депутаттарды, биз өзүбүз колдоп берген депутаттардын жасаган ишин, артка тарыхын карап көрсөк, бардыгы эле барып бардыгы булганып кетиптир балдар. Эми карап көрсөңөр, бийликте эмне болуп атат? Бийликти талашып атат. Бийликке бизге депутаттын кереги жок. Президент отуруп, депутаттар эл менен жүрсүн, эл менен аралашсын. 40 миңдик акчаны актаса жесин, актай албаса акчасын бербеш керек. Садырдын ушу программасы жагып атат мага. Депутаттар айылдын ичинде жүрөт деп, сени менен элдин арасында жүрөт деп. Мына ошо идеяны көтөргөн жаштарды колдошубуз керек балдар. Кыргызстанды көтөрүп алыш биздин өзүбүздүн колубузда. Ар бирибиздин ички дүйнөбүздү жазып, алга койгонго акыбыз бар. Кыргызстан биздики. Кыргызстан кыргыз үчүн жаңыш керек балдар. Керек болсо отко күйгүзсө да күйүш керек. Илгери Курманжан Датқан не үчүн өлгөн? Кыргыз үчүн өлгөн. Курманжан Датқанын баласы эмне үчүн асылган? Кыргыз үчүн сактап калыш үчүн ачылган. Ошол башы кетип атканда апасы баласын сактап калса болот эле. Ошол мезгилдеги ажообуз ошол. Ошо бир 100 килограмм алтынды орустарга берип туруп балдарын сактап калса болот болчу. Ал эми ал эмне кылды? Ал өзүнүн баласынын өмүрүн кыйды кыргыз эл үчүн. Мына ушуга окшогондордун ата бабабыздын арбагын унутпайлы. Ошондо өтүп кеткен аталардын кылган эмгектерин сатпайлы. Бир ажообуз кетти ана. Элге каршы чыгабыз деп 2 адам жүрөт. Не болду? Сыртка кетти. Ата журтуна эне мекен, ата мекенине келе албайт. Ал эми биз жүрөбүз. Жыгагандан жүргөн жокпуз да. Бардыгыбыз айла жоктон жүрөбүз. Талаада жүрөбүз. Ачка жүрөбүз, кеч жүрөбүз. Кээде ишибиз жок. Айла жокто биздин милицияларыбыз, күч органдарыбыз эмне кылып атат? Баш көтөргөндөрдү басып атат. Ошон үчүн бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, жаштар, мекенчилдер, ушул ишке бөгөт коелу. Кыргыздын чыныгы кыргыз деп күйгөн адамдарды колдойлу.
Уыз аттарды токтотойлу. Кыргызстанга келген, сырттан келген күчтөрдү өзүбүз токтотойлу. Эч кандай кумтөргө Голландиядан, Канада, Панадалар бизге күйүп жардам бербейт. Андан көрө кичи гэстерди курдуруп, кичи гэстерди иштетип, мына Советтер Союзу маалында Кыргызстандын экономикасын Советтер Союзунда Кыргызстан экономикасы мисалы үчүн алтын кен казылган эмес. Мен билген памятыман айтып кетейин. 60% мал чарбасы көтөргөн. 40% өндүрүш көтөргөн. Мекемелер бар эле, өндүрүштөр иштейт эле, сүт комбинаттар бар эле, жүн тапшырат элек, торпокту этке тапшырат элек. Алтын комбинаттарды биздин илгерки ата бабаларыбыз элдин эртең бала чакабыздын урпактарына сакталсын деп тийбей келген. Алар деле акылы жеткен ошо мезгилде алтын бар экенин билген. Бирок эртеңки күндө неберелерибиз калсын, эртең биздин кыргыз мамлекети өнүксүн деп ошолор уруксат берген эмес. Бул азыркы ажаларыбыз эмне кылып атат? Алтын эмес, башка кендердин бардыгын сатып атат. Тарых тастыктап атпайбы? Туугандар, келгиле. Ушу күндө мен мына сөзүмдүн аягында бардыгыңарга эртеңки келе жаткан Нооруз майрамыңар менен куттуктайм. Жана дагы мекендештерим, ата-энелерибиз тынч болсун, бала чакабыз тынч болсун. Эртеңки күндө кыргыздын урпагын улайбыз десеңер, бардыгыңар ушул нерсеге чакырып кетем. Кайдыгер болбой бардыңар башыңарды көтөргүлө. Эртерээк ойлонгула айланайын кыргыздар. Айланайындар, ойгонгула. Кеч болуп кала электе ойлонойлу. Кумтөр элдин кызыкчылыгына иштешкен. Кыргыз элинин. Чаткалга киргизип алсак компания. Чаткалдагы ушул көрүнүштү койсок, ал дагы ошол келет. Чаткал менен кумтөрдүн мен алтын тууралуу айтканда, кыргыз элдин кызыкчылыгына иштеш керек. Ошого бут тоскон чоңдорду элдик сотко салып беришкен. Соттосун ошол. Мен ошонун тарапташымын. Анан ошо Садыр Нуркожоевич көтөрүп чыккан инициативаны мен бийлик башына келеби, Садыр Жапаров келбеби, мен наказсыз колдойм. Президент болсо келет, болбосо келет. Инициативаны туура көтөрүп чыккан. Биздин кыргыздын гана кызыкчылыгына иштеш керек. Какой-то бир океандын артында Канадага эмес, же болбосо бир